Комитете басып өткөн жолу бар Айтылуу Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы андагы Каракол сахосуна караштуу Чолпон айылы тууралуу сөз кылаар алдында сайыз учурунда тартылып калган төмөндөгү видео тасманы сунуштоо менен сөз учугун уласак. Sizlerdi bugün ушул өзүбүздүн айылдын майрамы менен куттуу болсун айтамын. Эми биз мабу өзүбүздүн айылдын кыскача өмүр баяны, кыргызча айтканда тарыхына кичине токтолуп өтүүгө туура келип отурат. Биз ушул айылыбыз ушул эле бойдон болгон эмес. Ошонун кандай болуп, ушул турмушка кандай болуп жетиштик. Эл үркүп келгенден кийин улуу орус элинин жардамы менен бир туугандык жакшы ниет жардам аркасында биздин элибиз отурукташа баштайт. 1920-жылы ушул Чолпон айылын кура баштайт. Мына ошол Чолпон айылын курганда биздин сакалдуу кишилерибиз, ошол убакта жашаган биздин бабаларыбыз Шаабаев Анапия, Төрөгелдиев Осмоналы, Үмүталиев Урманбет, Акулин жана Иманакунов Тезекбай. Мына ушулар биринчи Чолпонду курууга чоң эмгектерин салышкан. Биринчи эметкен. Чолпон деген ат негизинен ошол абышкалар койгон. Чолпон жылдызындай жаркырап турсун деген. Чындыгында азыркы күндө дагы жаркырап турабыз. Кымбаттуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, күйөрмандар. Мындан ары бүгүнкү тоюңардын салтанаттуу жакшы өтүшүнө мен тилектешмин. Мына ушул учурдан пайдаланып, биз райондун партиялык комитетинин биринчи секретары Конокбек Тукешевич Тукешевке бир-эки суроо менен кайрылгыбыз келип турат. Конокбек Тукешевич, мына ушул сиздердин Чолпон айылыңыздарда өтүп жаткан ушул айыл майрамына биз күбө болуп отурабыз. Эртен бери ар кандай улуттук каада салттардын жаңыланган түрлөрү, алтын тойлор, күмүш тойлор, үйлөнүү тойлору жакшынакай кылып бул айылдык массалык түрдө айылда өтүп жаткан экен. Айылда өтүп жаткан экен. Эми мына ушундай салтанаттардын, каада салттардын ушундай жаңыланган жакшы түрлөрү айылда сиздердин райондогу эмгекчилердин турмушундагы мааниси туурасында. Биздин районубуздун экономикасын жогорулатууга эмгектенип жаткан элибиз жеке эле жакшы иштебестен ушу жакшылап эс алып, кийинки убакта унутулуп келаткан айрыкча кыргыз элинин каада салттарын жаштарга көрсөтүп, үйрөтүү, ошону мындан ары дагы ушул калктын кеңири тармагына таратуу маселеси абдан жакшы жолго коюлду да. Бул жеке эле Чолпон айылы эмес, ушул районубуздун баардык айылдарында ушундай айыл майрамы, көчө майрамы өткөрүү традицияга айланып келе жатат. Өзүңүздөр баамдагандай 1989-жылы тартылып калган ушул архивдик тасмада көрсөтүлгөндөй Чолпон айылы Советтик Кыргызстандын тушундагы башка айылдардай эле социалисттик түзүлүштүн негизинде өнүккөн. Бул учурда айылда негизинен айыл чарба иштери, мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишкен. Колхоз-совхоздордо кызуу эмгек жүрүп, айыл экономикасы көтөрүлгөн. Мектептерде билим берүү коммунисттик тарбияга негизделип, маданий иш-чаралар социалисттик партиянын идеологиясына ылайык өткөрүлгөн. Кыргыз элинин нарк населин, каада салтын, өткөн мезгилдеги айыл турмушун чагылдырган бул иш-чарада ушу мезгилдеги айылдын сыймыктуу инсандары, улуу урпактары аралашып, ынтымак, биримдик менен катуу даярдык көрүшүп, айылы өтүп көтөрүлө келип, активдүү катышкандыгын көрүүгө болот. Бул көрүнүш айрыкча кийинки муундар үчүн, жаштар үчүн чоң сабак катары үлгү болуп, жылуу маанай калтырары айдан ачык. Бүгүн өткөрүлүп жаткан Чолпон айылынын 100 жылдык мааракесинин алдында ушул айылдын түптөлүшүнө салымын кошкон ата-бабалардын, мээрман асыл энелердин,
улуу адамдардын кайталангыс жасап кеткен эмгектери унутулбай түбөлүктүү сакталып калышы абзел. Законунун атынан өзүңөрдүн эркиңер менен түбөлүккө өмүрүңөр өткүчү турмуш курууну чечтиңер. Андан бери жылдар алмашты. Өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгондон бери Чолпон айылдагы жаңы замандын талабына ылайык өсүш кадамда жаңылануу жолунда. Канчалаган белгилүү инсандар өз кесибин сүйгөн эмгек каармандары өсүп чыккан бул айылда жыл өткөн сайын жакшы саамалыктар арбын болуп жаткандыгы кубанарлык көрүнүш. Эмесе сөз соңунда жалпыңыздарды Чолпон айылынын 100 жылдык мааракеси менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ар дайым айылыбызда ырыскы береке чачылып, чолпондой жаңган айылдын атагы алыстан угулуп, эл журт аман эсен өсүш кадамында боло берсин демекчибиз.